Ассаламу алейкум, кутман күн достор. Буйруса биз күткөн күн келди. 7 же 8 октябрь. Green картанын ссылкасы иштеп баштайт. Сайты, точнее. Оригинал сайты. Эгер силерге кандайдыр бир фирмалар предлагать этип, акча талап кылса, алдан багыла алат, жөн эле алдамчылар достор. Менин курсумда окуп аткан именно англис тилин азыр үйрөнүп калгандар аны жөн эле тапшырасыңар. Ошондуктан эч кандай акча коротуп 2000-3000 төлөп фирмаларга барбагыла. Мен бекер маалымат менен окуучулар менен бөлүшөмүн. Эмне үчүн бекер? Анткени силер аракет кылып атайын англис тилин үйрөнүп атасыңар, ошол Америкага, чет өлкөгө кетейин деп. Ошондуктан ар бириңерде ушундай возможность болушун каалаймын. Буйруса 15 октябрда бекер маалымат менен бөлүшөм окуучулар менен. Баарыңар Green карта лотереясын толтурасыңар, анан жообун өтөбүз чогуу. Так, Green карта темасын улантабыз. Демек, кандай документтер керек? Эгерде бойдок болсоңор 18+ болуш керек, 18 жаштан жогору, загран паспортуңар болуш керек. Анан кийин стандартка жооп бере турган сүрөт болуш керек. Ал кандай стандарт, размери кандай фон, алардын баарын мен 15 октябрда окуучуларыма бөлүшөмүн. Ага чейин даярдабай эле турсаңар болот. Загран паспортуңарды гана даярдап койгула. Бардыгын электронный гана варианты керек. Ал жака компьютерга жайгаштырабыз. Андан кийин эгерде үй бүлөлүү болсоңор, анда сөзсүз түрдө жолдошуңардын, жубайыңардын загран паспорту керек, электронный вариант, сүрөт керек 2 кишинин тең, анан балдарыңардын сүрөттөрү керек. Андан сырткары ал жака бүт англисче аты жөнүңөр, паспорттагыдай болуп, жашаган жери бүт маалыматтар толтурулат. Дагы болгон маалыматтардын баары менен жалпы катталуучуларыма бөлүшкөнгө аракет кылып турамын. Ал эми толтуруу боюнча маалымат именно мен окуучуларым гана ала алат достор. Анткени биз башында ошондой келишим түзгөнбүз. Бирок окуучуларым катарына кошулуп калууга мүмкүнчүлүк бар. Силерге дагы дүйшөмбү күнү жаңы набор старталат. Ошол келе жаткан дүйшөмбү 3-4 күн убакыт бар, катталып дүйшөмбү күнкү курска жетишсеңер болот. Жана Green карта тууралуу бекер маалыматты алсаңар болот. Албетте мен өзүм дагы пошагово жардам берем ар бириңерге. Мына ошондо да толтура албай жатсаңар, анда мен силерге услуганы колдонууну гана сунуштаймын, башка эч кандай жардам бере албайм. Бирок мен үмүт кыламын, ар бир окуучу аны толтурганга дарымети жетет деп. Анткени ал анчалык деле татаал эмес достор.